Мына баланы мен сөздөн кармап алдым. 150 миң катталуучу болсо үйлөнөм дейт. Деди эле давай дедим. Микрофонду жандыр дедим. Элди алдында сөз бересиң, элди алдында үйлөнөсүн. Мен тоюңа бир 30дан ашык окуучуга бекер окуумду берем дедим. Ошондо 150 миң катталуучуга жеткен күнү тойду белгилейсиң. Шаштырбагыла бирок, мен даяр эмесмин, кыз издеш керек Жок, эле. мындай кылалы. Бүгүн канча катталуучуң бар? Бүгүн 73 миң болуп калды. 73 миң. Кыздар менен жолукканыңды да чыгартырабыз. Жолугушуну чыгартырабыз. Мен бүгүндөн баштап мындай сөйлөйм. Окууларым бардыгын токтоттум. Ичкеге келгенден кийин кармап алдым. Давай дедим, үйлөнөсүн десем, 150 миң катталуучу боло берейинчи деди эле. Мен табам, давай, үйлөйбүз дедим. Ошондо мен кеттим. мен кыз табам буга. Кыз табабыз дагы, ошо 100 миңден ашык чейин күндө сүйлөштүрөбүз, жолуктуруп көрөбүз дагы. 150 миң болгон күнү тойду эме кылабыз. Эркекче кол алышып атабыз. Шаштырбагыла бирок, шашпай катталгыла. Сиздер тезирээк катталыңыздар. Бул үчүн шашпай. Бул 94-жылкы. Баткендин Кызыл булагынан кадам жайынан болот. Бул күндө кайсы эркектер менен кол алыша берет дебеңиздер. Бул бир тууган братан болот. Мен менеджермин. Эгер турмушка чыкпай жүргөн кыздар болсо, мага номерин таштап коюңуздар. Мен номеримди жазып койдум. Мен өзүм карап туруп жолугушууга чыгарабыз. Бишкекте азыр мен ойлоп атам, бир ай ичинде жөн эле 150 миң топтолуп калат. Бир айда кыздар менен жолуктуруп туруп, бир айдан кийин мына тойду кылып берсем койсо. Тез качтым кадам жайга. Жок, кетпейт. Бир ай кармайм ушул жерде. Бир айдан кийин үйлөнөсүн сойлох. Эркекче кол алышып атасың. Кетем мен айдын аягында. Айдын аягында кетесиң. Ага чейин 150 кылып таштайбыз. Биз по-любому үйлөйбүз. Үйлөйбүз ушул 26 сөзсүз үйлөйбүз. Мына эркекче кол алышып атасың, 150 болгон күнү той коесун айтып коеюн. Мен 3 миң доллардан ашык эме акчаны тиктим. Акырын ораздан кийинге өтө эле, шашпай эле. Просто мен тиктим ушуга. 30дан ашык окуучуга бекер эме берем. Тойду башкача тантана кылабыз. Кеттик. Эркекче айтып коесуң. Эркекче.